Урматтуу Ашырбек Мойдонович, мен көтөрөйүн деген маселе бул Кыргызстанда көп жылдан бери көтөрүлүп келаткан маселе да. Ушул Кыргызстанда эң чоң компаниялардын бири Кумтөр компаниясынын тегерегиндеги сөз. Бул Кумтөрдү баарыбыз билебиз, Кыргызстанга кандай деген экологиябызга зыян алып келип атканын, Ысык көл областынын биосфералык территориясына кандай зыяндарды алып келип атканын тилекке каршы буга чейин бул сөз менен эле айтылып келген да. Биз сүйүндүк элек да, ушул өкмөт Кумтөрдү сотко бергенде экология боюнча 160 миллион долларды ушул мамлекетке экологияга кеткен чыгымдарын, зыяндарын возмещать этет деп 160 миллион доллар биринчи инстанциядан ушул райондук соттон өкмөт уткан да. Бир жылдан бери бул маселе шаардык соттун кароосуна кирип, ушул Кумтөр маселесинин экологиясына 160 миллион долларды өкмөткө кайтаруу маселеси карала турган болчу. Бирок тилекке каршы кечээден баштап ушу маселе болуп атат. Өкмөт Кумтөргө болгон искти кайра артка кайтаруу маселесин өкмөт карап атат деген маселе чыгып атат да. Мен сиздерден сурайт элем, Ашырбек Мойдонович, канча деген премьер-министр иштеп кетти, канча деген атка минерлер, жоопкерчиликтүү министрлер иштеп кетишти да. Анан бул маселени ушуга чейин чечилип келаткан, чечилген маселени кайра артка кайтарабыз. Элдин баары карап турат бул маселе боюнча. Ысык көл областынан бир топтогон элдер менен жолукканда бир топтогон маселе ушул маселе менен байланыштуу болуп атат да. Мен сиздерден сурайт элем, ушул боюнча официалдуу түрдө өкмөттүн расмий билдирисин мага берсеңиздер. Эмне үчүн сиздер өкмөттүн искин, Кумтөргө болгон искти шаардык соттон кайра кайтарып артка алып атасыздар?